мамлекетте улуу кишилерден оозунан баарыбыз эле угуп калдык. Ошо Меккеге баргандабы же ошол бир сырттан кандайдыр бир чогулган жерде улуу тоого чыккан барбы, улар үнүн уккан барбы адамдар деп ушундай сурачу экен дейт. Ошо улар үнүн уккан адамда, улуу тоодо жашаган адамда бир улуу маданият бар деп издешчү экен. Улуу бир чоң сыпат бар экен деп. Ошонун патасы пата болот экен деп. Кана биздин улуу маданиятыбыз бүгүн? Салкын кандуулугубуз, табыгый жүзүбүз, талап күчүбүз кана? Улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында болуп, калат болуп бүгүн мына кыйрап атабыз. Ушу ойлонсом, эми бул адамзаттын жолу болгондон кийин Арстан алай. Жол таап берчү бир адам болгондон кийин, улуу бир жол башчысы болгондон кийин көкүрөккө көп Ленин деле бир улуу жол башчыбыз деп атачакпыз го. Ал да бир өткөл кылып, бир өзгөртүү кылып түптөп кетти го. Анысы кандай ушу ойлонсом көрүнүш деп айтабыз, түш деп айтабызбы? Негизи ушул түш дегенде адам жерибеш керек. Мейли айланан бала президенттин дагы президенттери болсоң дагычы, президенттердин президенти болсоң дагы, сен түш көрбөсөң, анда сен сезимиңди иштебейт, көкүрөгүң туюк, тупойсуң да мындайча айтканда. Жөн эле бирөө доклад жазып берип коет, ошону окуп коесуң. Эптеп мындай бир ишарат менен жүргөн кепсиң. Анысы кандай ошол негизги эл башчысы түштөн аян кабар алган адам болуш керек, бери болгондо. Түштүн талабын аткарган, журтун элин тааныган, замандын талабын билген, баягы караңгыда жол тапкан, кыйынчылыкта бир сөз тапкан дегендей адам болуш керек. Караңгы дүйнө менен кабарлашкан, ишаратын билген жол башчы деген ошондой болот да. Аңга түшүп кетсең, элдин баары аңга түшүп кетпей аркадан келаткан, ишенип келаткан. Ошо астын ала билген дегендей. Анысы кандай